Кыргызстанда төрөлүп өсүп 55 жылдан бери медицина тармагында эмгектенип келе жаткан Абдухалим Райымжанов Рудаки Тажик улуттук борборун жетектейт. Мекеним Кыргызстан деп билген каарман кыргызча такалбай сүйлөп, Кыргыздан келин алып кыз берип, очор бачар болгон үй бүлөлөрдүн катарын толуктайт. Акыркы күндөрдөгү кыргыз-тажик чек арасында болгон окуя ансыз да сыркоолоп жаткан Абдухалим аксакалдын илдетин оорлотту. Кыргыздын уулу катары мага абдан жаман таасир этти да. Мен ушул айтып атпаймынбы, ыйлап жаттым да. Ушундай да болобу? Эми ушул эки эл теги Манас атабыздан, ана Канеке энебизден баштап да жоро да агайыны, анан кийин жоро жолдош, эже сиңди болуп жүргөн адамдар ушинтип бири-бири менен согушуп жүргөнү мага абдан түшүнүксүз эле. Бир жолу дагы байкаган жокмун. Ушул кыргыз менен тажиктин ортосунда бир эч кандай бир мындай түшүнбөстүк же бири-бири менен урушуп, мушташып тиги болгонун мен көргөн эмесмин да. Ушул тапта Кыргызстанда 60 миңге чукул тажик улутундагы жарандар жашайт. Алардын арасында айрымдары академик, илимпост, депутат жана мамлекеттик башка кызматтарды аркалап келгендер да бар. Бул күндөрү Кыргызстандагы башка этникалык азчылыктар сыяктуу эле ынтымак ырашкерликте жашап келишет. Кыргызстанда төрөлүп өсүп, туулган жердин топурак алтын дейт, мекенди сүйүү ыймандан дейт. Ошол эле мезгилде мен эч качан ошол Айкөл кыргыз элинин мындайчасын айтканда достугун, мындайчасын айтканда мейман достугун, ошол эле мезгилде менин досторум, мен өзүм Жаңарык деген айылда Кара Суу районунда төрөлүп өскөмүн. Мен ушул жерде депутат болдум 5-чакырылыштын. Ошол эле мезгилде жанагы ассамблеянын милдетин, төрагасынын милдетин аткаруучу болуп 2010 революциядан кийин, андан кийин мына өзүңүздөр билесиздер, вице-премьер министр болдум. Кайра 7-чакырылыштын депутаты болдум. Бүгүнкү күндө мына президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин баштыгы катары мен сиздерге официалдуу айтып коеюн. Бүгүнкү күндө эч кандай басмырлоо жок, улут бөлүштүрүү жок. Бүгүнкү күндө бардык улуттар ынтымакта, биримдикте, достукта, бир туугандыкта, айрыкча ошол тажик туугандардагы бардыгы кыргыз эли менен биргеликте. Тарых адам баласына ынтымак жана биримдик менен жашаган коомдор дайыма күчтүү боло тургандыгын ачык эле көрсөтөт. Мындай коом жер жүзүнө адилеттүүлүктү орнотуп, бай маданиятка ээ болуп келишкен. Ал эми ынтымагы жок коомдо аркасында из калбай, кыска бир убакыттын ичинде тарых барактарынан өчкөн. Элдүүлүгүбүздү жоготуп албас үчүн ар бир жаран бийик максаттарга жетүүгө бел байлап, ынтымак жана биримдик уламдан улам чыңдала бериши керек. Көөлүтүп калдым бир ажырагыс бөлүп атары тажик туугандардагы ушул күндөрү абдан кайгырып, колунан келген көмөгүн көрсөтүүнүн аракетинде мээли Бишкекте болсун, мээли жерлерде болсун, атап айтканда Үч Коргон деген чоң айыл бар, Кадамжа районунда, ал 30 миң тегерегинде негизинен тажик жашат. Ошолор биринчилерден болуп эле көмөгүн көрсөтүп, кепчип, биз кыргыз элинин бөлүгүбүз, такай бирибиз деп атат. Анын өз ара түшүнүшүү, пикир алмашуу иштери жүрүүдө эч кандай бизде бөлүнүү жок. Көп улуттуу калк мекенибиз Кыргызстан деген саясат абдан белсендүү уланууда. Байыртадан эле ынтымак жана биримдик менен жашап келген ата-бабаларыбыз тарыхта өчпөс из калтырып кетишкен. Мекенге келген коркунучтарды ынтымагы менен жеңип келишкен. Бүгүн дагы ынтымагыбызды ыдыратып, ыйык дөөлөттөрүбүздү жок кылууну эңсегендерге каршы туралы дешет серепчилер. Айжан Омолдошова, Арыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.